4 bölüm. Пайгамбар уулдарынын биринин аялы боздоп Элишага мындай деди: Сенин кулуң, менин күйөөм өлүп калды. Сен болсо кулуңдун Теңирден корккон адам болгонун билесиң. Бизге карыз берген адам келип, эки баламды өзүнө кулдукка алып кеткени жатат. Элиша ага: Сага эмне кылышым керек? Айтчы, үйүңдө эмнең бар деди. Ал: Күңүңдүн үйүндө кумурадагы зайтун майынан башка эч нерсеси жок деди. Ошондо ал мындай деди: Барып тегерегиңдеги баардык кошуналарыңдын бош идиштерин сурап кел. Көп идиш чогулт. Анан уулдарың менен үйүңө кир да, эшигиңди бекитип алып, ошол идиштердин баарына май куюп, ары алып кое бер. Аял барды да, уулдары менен үйүнө кирип эшигин бекитти. Алар идиштерди алып берип турушту. Өзү болсо май куюп жатты. Идиштерге май толгондо ал уулуна: Мага дагы идиш берчи деди. Уулу ага: Башка идиш жок деди. Ошондо май да токтоду. Аял келип, муну Кудайдын кишисине айтып берди. Ал ага: Бар, майды сатып карыздарыңды төлөп бер. Калганына балдарың менен жан бак деди. Бир күнү Элиша Шунемге келди. Ал жерде жашаган бир бай аял жалынып жалбарып аны өзүнүкүнөн тамак ичкенге көндүрдү. Элиша ал жерден өткөн сайын аныкына кирип, дайыма тамак ичип жүрдү. Аял күйөөсүнө: Биздин үйүбүздүн жанынан өткөн киши Кудайдын ыйык кишиси экенин билдим. Үйдүн үстүнө чакан бөлмө куруп, ага төшөк, үстөл, отургуч, чырак коюп берели. Ал биздикине келгенде ошол жака кирсин деди. Ал бир күнү алардыкына келип, ошол бөлмөгө кирип жатты. Анан ал кызматчысы Гейхазиге: Шунемдик аялды чакыр деди. Ал аялды чакырды. Аял Элишанын алдына келди. Анан кызматчысына: Аялга айт, сен биз үчүн аябай кам көрүп жатасың. Сага эмне кылып берели? Сен жөнүндө падыша же аскер башы менен сүйлөшүш керекпи деди. Аял: Жок, мен өз элимдин арасында жашап жатам деди. Ал: Аялга эмне кылсам деди. Ошондо Гейхази: Анын баласы жок, күйөөсү болсо каары деди. Ал: Чакырчы аны деди. Гейхази аялды чакырды. Аял босогого келип турду. Ошондо ал: Бир жылдан кийин так ушул убакта уулдуу болосуң деди. Аял ага: Жок мырзам, Кудайдын кишиси, күңүңдү алдаба деди. Аялдын боюна бүтүп, кийинки жылы Элиша айткан убакта уул төрөдү. Бала чоңоюп бир күнү атасына орокчуларга барды. Ал атасына: Башым ооруп жатат деди. Ал кызматчысына: Муну энесине алып бар деди. Ал аны көрүп энесине алып келди. Ал энесинин тизесинде түшкө чейин отуруп өлүп калды. Энеси аны Кудайдын кишисинин төшөгүнө алып келип жаткырып, эшикти бекитип сыртка чыкты. Анан күйөөсүн чакырып: Мага бир кызматчыны жана бир ургаачы эшекти жибер. Мен Кудайдын кишисине барып келем деди. Ал: Ага эмнеге барасың? Бүгүн айда жаңыр элек, ишемби да эмес деди. Бирок аял: Эч нерсе эмес, баардыгы жакшы болот деди. Анан ал ургаачы эшекти токуп, өз кызматчысына: Жетелеп бас, мен айтмайынча токтобо деди. Ошентип ал жолго чыкты. Кудайдын кишисине, Кармел тоосуна келди. Кудайдын кишиси аны алыстан көрүп, кызматчысы Гейхазиге мындай деди: Бул баягы Шунемдик аял. Алдынан чуркап чыгып: Аман-эсен жүрөсүңбү? Күйөөң менен балаң аман-эсенби деп сура. Аял: Аман-эсенбиз деп жооп берди. Анан ал тоого Кудайдын кишисине келип, анын бутун кучактап калды. Гейхази аялды анын жанынан алып кетмекчи болду. Бирок Кудайдын кишиси: Тим кой, мунун кайгысы бар. Теңир мага айтпай жашырып койгон тура деди. Аял: Мен мырзамдан бала сурадым беле? Мени алдаба деп айткан жок белем деди. Ошондо Элиша Гейхазиге: Белиңди курчап, колуңа менин таягымды алып жөнө. Эгер алдыңан киши кезиксе, саламдашпа. Бирөө салам берсе, алик алба. Баланын бетине менин таягымды кой деди. Баланын энеси: Теңир тирүү, сенин жаның да тирүү. Мен сенсиз кетпейм деди. Элиша туруп анын артынан жөнөдү. Гейхази алардан мурун барып, баланын бетине таякты койду. Бирок үн да, жооп да болбоду. Анан Элишанын алдынан чыгып, бала ойгонбой жатат деп билдирди. Элиша үйгө кирсе, төшөгүндө өлгөн бала жатыптыр. Ал кирип эшикти бекитип, Теңирге сыйынды. Анан туруп баланын үстүнө жатты. Оозуна оозун, көзүнө көзүн, алаканына алаканын тийгизип, буту колун сунуп жатты. Ошондо баланын денеси жылыды. Анан туруп бөлмөдө ар бери басты. Анан кайра туруп анын үстүнө буту колун сунуп жатты. Ошондо бала 7 жолу чүчкүрүп көзүн ачты. Элиша Гейхазини чакырып: Шунемдик аялды чакыр деди. Ал аны чакырды. Аял киргенде ал: Уулуңду ал деди. Аял жакын келип, анын бутуна жыгылып, жерге чейин ийилип таазим кылды. Анан уулун көтөрүп кетти. Элиша болсо Гилгалга кайтты. Ал жерде ачарчылык болду. Пайгамбар уулдары анын алдында отурушту. Ал кызматчысына: Казан асып, пайгамбар уулдарына сорпо бышыр деди. Алардын бири талаага жашылча тергени чыгып, чырмалып өскөн жапайы өсүмдүктү таап алып, анын жемишинен этегине толтура терип алды. Анан ал келип, аларды туурап, казандагы сорпого салды. Алар мунун кандай жемиш экенин билишчү эмес. Анан аларга сорпо куюп беришти, бирок алар сорпону ооз тийишери менен Кудайдын кишиси казанда өлүм деп кыйкырып жиберишти. Ошентип алар иче албай коюшту.
Ошондо Элиша ун бергиле деди. Ал аны казанга сээп, Гейхазиге элге куюп бер, ичишсин деди. Ошондо казандагы зыяндуу нерсе жок болуп калды. Баал шалиштен бир киши келип, Кудайдын кишисине түшүмдүн алгачкы данынан 20 арпанан жана кабыгы сыйрылбаган бышелек дан алып келип берди. Элиша элге бер, жешсин деди. Анын кызматчысы ушунун эмнесин 100 кишиге берем деди. Ал элге бер, жешсин, анткени Теңир мындай дейт: курсактары тоет, артып да калат деди. Ал аларга таратып берди. Теңирдин сөзү боюнча алар жеп тоюшту, артып да калды. Ыйык элчи Павылдын Тиметейге жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Биздин куткаруучубуз Кудайдын жана үмүтүбүз Теңир Иса Машаяктын буйругу боюнча Иса Машаяктын элчиси болгон Павылдан. Ишеним жолундагы чыныгы уулум Тиметейге салам. Сага атабыз Кудай жана Теңирибиз Машаяк Иса ырайымын төгүп, боорукердигин көрсөтүп, тынчтыгын бере берсин. Македонияга кетип жатканымда мен сенден муну өтүнгөм. Эфесте калып, кээ бирөөлөргө эскерт. Алар башка окутууларды таратышпасын. Тамсилдер жана аягы жок санжыралар менен алек болушпасын. Анткени ал нерселер ишенимди бекемдөөнүн ордуна көптөгөн талаш тартыштарды туудурат. Акыл насааттын максаты болсо, чын жүрөктөн чыккан сүйүү, таза абийир жана чыныгы ишеним болуп эсептелет. Булардан алыстап, кээ бирөөлөр куру сөзгө кирип кетишти. Алар мыйзам үйрөтүүчү болууну каалашат, бирок эмне жөндө айтып жатышканын, эмнени ырастап жатышканын өздөрү түшүнүшпөйт. Ал эми биз мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экенин билебиз. Мыйзам адил адамдар үчүн эмес, тескерисинче, мыйзамсыздар жана баш ийбестер, кудайсыздар жана күнөөкөрлөр, бузулгандар жана ыйык нерсени булгоочулар, ата-энесин өлтүрүүчүлөр, киши өлтүрүүчүлөр, ойноштук кылып нике бузгандар, бачабаздар, адам уурдап сатуучулар, ушакчылар, малга жанашуучулар, калпычылар, антты бузуучулар жана туура окутууга каршы тургандар үчүн берилгендигин билебиз. Бул окутуу берекелүү Кудайдын мага ишенип тапшырган даңктуу жакшы кабарына ылайык келген окутуу. Мага күч берген Теңирибиз Машаяк Исага ыраазычылык билдирем, анткени ал мени ишенимдүү деп таап, кызматка дайындады. Мен мурда Кудайга тил тийгизгем, Исага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды, анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. Биздин Теңирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машаяк Исадагы сүйүү менен кошо мол төгүлдү. Машаяк Иса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келди деген сөз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. Иса Машаякка ишенип түбөлүк өмүргө ээ боло тургандарга үлгү кылып көрсөтүү үчүн, ал өзүнүн чыдамдуулугун алгач мага көрсөтүп, мага ырайым кылды. Түбөлүктүү падыша, өлбөс, көрүнбөс, жалгыз акылман Кудай түбөлүккө урматталып, даңктала берсин. Амин. Уулум Тиметей, мен сага өзүң жөнүндө айтылган пайгамбарчылыктарга ылайык жакшы аскер сыяктуу согушуп, ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын деп кеңеш берем. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок, ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Именей менен Искендер ошондойлордон. Кудайга акарат келтирбөөнү үйрөнүшсүн деп мен аларды шайтанга тапшырдым. 8-чи бөлүм. Белшатсардын падышачылыгынын 3-жылында мен, Даниэль, мурунку көрүнүштөн башка көрүнүш көрдүм. Мен ал көрүнүштү көрүп жатканда, Эйлам дубанындагы борбор шаар Шушанда элем. Мен ал көрүнүштө Улай дарыясынын жээгинде жүрүптүрмүн. Башымды көтөрүп дарыянын жээгинде бир кочкор турганын көрдүм. Анын 2 мүйүзү бар экен. 2 мүйүзү тең узун экен, бирок бир мүйүзү экинчисинен узунураак экен. Узуну кыскасынан кийин көтөрүлдү. Мен ал кочкордун батышты, түндүктү, түштүктү сүзгүлөп жатканын көрдүм. Эч бир жырткыч ага каршы тура алган жок, андан эч ким кутула алган жок. Ал эмнени кааласа, ошону кылып жатты. Текеберденип турду. Мен муну көңүл коюп карап турдум. Ошондо батыштан бир теке бүт жер жүзүн ээлеп келе жатты, бирок буту жерге тийген жок. Ал текенин көздөрүнүн ортосунда бир чоң мүйүз бар экен. Ал мен дарыянын жээгинде турганда көргөн 2 мүйүздүү кочкордун жанына келип, ага катуу каары менен атырылды. Мен анын кочкорго жакын келип, ага аябай каарданып, аны сүзүп, 2 мүйүзүн сындырганын көрдүм. Ага туруштук бергенге кочкордун күчү жеткен жок. Теке аны жерге кулатып, тебелеп салды. Кочкорду андан куткарып алганга эч ким чыккан жок.
Ошондо теке аябай күчкө толду, бирок күчүнө киргенде чоң мүйүзү сынып, анын ордуна асмандын 4 шамалын караган 4 мүйүз чыкты. Алардын биринен түштүктү, чыгышты жана эң сонун өлкөнү карай аябай өскөн, анча чоң эмес бир мүйүз өсүп чыкты. Ал асман кошуунуна чейин көтөрүлүп, ошол кошуундун жана жылдыздардын бир бөлүгүн жерге кулатып, тебелеп тепсеп салды. Ал турсун ал ошол кошуундун жол башчысына чейин көтөрүлдү. Андан күн сайын чалынуучу курмандык тартылып алынды. Анын ыйык жайы турган жер булганды. Асман кошууну мыйзамсыздык үчүн күн сайын чалынуучу курмандык менен бирге анын колуна салынып берилди. Ал чындыкты жерге кулатып, ар кандай иш аракеттерди кылып, ийгиликке ээ болуп жатты. Ошондо мен бир ыйыктын сүйлөп жатканын уктум. Ал ыйык жай менен кошуундардын тебеленип тепселенүүсү жөнүндөгү, күн сайын чалынуучу курмандык жөнүндөгү жана эң калтыруучу мыйзамсыздык жөнүндөгү бул көрүнүш канча убакытка созулат деген суроо берген бирөөгө мындай деп жооп берди. Ал мага бул 2300 кечке жана таңга созулат. Ошондон кийин ыйык жай тазаланат деди. Анан мындай болду. Мен Даниэль бул көрүнүштү көрүп, анын маанисин издеп жатканымда, менин алдыма адамга окшош бирөө туруп калды. Анан мен Улай дарыясынын ортосунан адамдын үнүн уктум. Ал: "Жебреил, ага бул көрүнүштүн маанисин түшүндүрүп бер" деди. Ошондо ал мен турган жерге келди. Ал келгенде мен коркуп кетип, жүз төмөндөп жыгылдым. Ал мага: "Адам уулу, бул көрүнүш акыркы мезгилге таандык экенин билип ал" деди. Ал мени менен сүйлөшүп жатканда, мен эч нерсе сезбей, жерде жүз төмөндөп жаттым. Бирок ал мага колун тийгизип, мени кайра ордума отургузуп, мындай деди: "Мына мен сага каар төгүлгөн күндөрдүн акыркы күндөрүндө эмне болорун билдирип жатам. Анткени бул белгиленген мезгилдин акырына тиешелүү. Сен көргөн 2 мүйүздүү кочкор Мадай жана Персия падышалары, ал эми түктүү теке Грециянын падышасы. Анын 2 көзүнүн ортосундагы чоң мүйүз болсо, анын биринчи падышасы. Анын сынганы, анын ордуна башка 4 мүйүз чыкканы. Бул элден 4 падышачылык чыгарын, бирок ал падышанын күчү менен эмес экенин билдирет. Алардын падышачылыгынын акырында мыйзамсыздар өздөрүнүн мыйзамсыздыктарынын чегине жеткенде, абийирсиз өтө айлакер падыша келет. Анын күчү бекемделет, бирок өз күчү менен эмес, ал таң калаарлык кыйратуу иштерин жүргүзөт, ийгиликке жетет, ар кандай иш аракеттерди кылат, күчтүүлөрдү жана ыйык элди кырат. Ал акылы менен, эки жүздүүлүгү менен ийгиликке ээ болот. Ал жүрөгүндө көтөрүлөт, тынчтык өкүм сүрүп турганда көптөрдү өлтүрөт. Эгедерлердин эгедерине каршы көтөрүлөт, бирок ал колдун жардамысыз кыйратылат. Кеч менен таң жөнүндө айтылган көрүнүш чындык, бирок сен бул көрүнүштү ичиңен сакта, анткени ал акыркы күндөргө тиешелүү. Ошондо мен Даниэль алсырап бир нече күн оорудум. Андан кийин туруп, падышанын иштерин аткара баштадым. Мен бул көрүнүшкө таң калдым, аны түшүнгөн жокмун. 114 забур. Теңир менин үнүмдү, жалынган сыйынымды укканына кубанам. Ал мага кулагын салды, ошондуктан мен аны өмүрүм өткөнчө чакырам. Мени өлүм коркунучу курчап алды. Мага тозоктун кыйноолору жетти. Мен кысталышта калдым, кайгыга туш болдум. Ошондо мен Теңир менин жанымды куткар деп Теңирдин ысымын чакырдым. Теңир ырайымдуу жана адилет, биздин Кудайыбыз боорукер. Теңир куулугу жок адамдарды сактайт. Мен алсырап калганда ал мага жардам берди. Жаным, өзүңдүн тынч жайыңа кайт. Анткени Теңир сага ырайым кылды. Сен менин жанымды өлүмдөн, көздөрүмдү жаштан, буттарымды мүдүрлүүдөн куткардың. Мен Теңирдин алдында, тирүүлөрдүн жеринде жүрөм. 115 забур. Мен ишенгем, ошондуктан мен катуу кыйналдым дегем. Мен ойлонбой туруп, бардык адамдар алдамчы дегем. Бирок мен Теңирге мага кылган бардык жакшы иштер үчүн эмне берем? Мен куткаруучу чөйчөктү кабыл алып, Теңирдин ысымын чакырам. Теңирге анын бүт элинин алдында өз убадаларымды берем. Теңирге өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат. О Теңир, мен сенин кулуңмун. Мен сенин кулуңмун. Мен сенин күңүңдүн уулумун. Сен менин кишендеримди чечтиң. Сага мактоо курмандыгын арнайм. Теңирдин ысымын чакырам. Теңирге анын бүт элинин алдында өз убадаларымды берем. Теңирдин үйүндө Иерусалим шаарынын ортосунда берем. Теңирди даңктагыла.